Сары Тала участогына Лаглан айылынан көчүп келген жашоочулар 26 жылдан бери таза сууга муктаж болуп, дарыядан суу ташып ичип келишкен. Мындан улам өкмөттүн колдоосу менен жергиликтүү бийлик жана элдер кошо аракеттенип, декабрь айында таза суу тартуу иштери башталган. Маада айыл өкмөтүнө караштуу Сары Тала участкасында 30га жакын кожолук бар. Алар 1994 жылы Лаглан айылынан табигый кооптулукка кабылбоо үчүн ушул жерге көчүрүлүп келген. Ошол убакыттан бери Сары Тала участкасындагы тургундар таза суу жок дарыядан гана суу ичип келишкен. 26 жылдан бери суусу жок. Мына агып аткан дарыядан ошол сууну ташып ата-эшек менен ичип элек. Мына ошо 26 жылдан берки көйгөйүбүзгө мына быйылкы жылы ушул чечилди. Шуну мына жаздан бери ушудан киришип, ашар жолундагы элдердин эмес жардамы менен, өкмөттүн жардамы менен ушуларды сууну алып келип алдык. Айыл жашоочулары таза сууну тоо борунан тартып келүүнү сунуштаган. Муну жергиликтүү бийлик колдоого алган. Ал эми суу түтүктөрүн тартуу иштеринин көпчүлүгү ашар жолу менен бүткөрүлгөн. Айрым техника бара албаган аймактардагы курулуш иштерине жашоочулар көмөктөшкөн. Таза сууну тартуу жалпысынан 3 айдын ичинде аяктаган. Бул жерде элдер техника каза албаган, техника көмө албаган жерлерин өздөрү казышып, өздөрү көмүп, өздөрүнүн салымдарын кошту. Себеби бул маселе өтө курч болгондуктан, элдер өзү сууга муктаж болгондуктан бул долбоорго баары толугу менен катышып, активдүү катышып, өз убагында бүтүргөнгө жакындан жардам беришти. Лаглан айылына жакын жайгашкан Сары Тала участкасында буга чейин суунун жетишсиздигинен жер жемиштерди эгүү мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Анткени эгилген өсүмдүктөрдү сугарууга суу жок болгон. Бул жерге көчүп келгенине 26 жыл болгон Айсалкын Төрөкулова быйыл жаз айында биринчи жолу үй алдына картошка, пияз жана башка жер жемиштерин экти. Биз учуга көрөттү, быйыл биринчи көчөткө отурубуздан алып кичине көгөтүп атабыз. Быйылдан кийин Кудай кааласа муну кеңейтебиз, баарын чоңойтуп. 25 жылдан бери курга менен суусу жок жашап аттык эле. Быйыл да суу чыгып, жакшынап мыналарды көктөтүп алдык. Учуга сүйүнүп атабыз. Сары Тала участогунда жашаган жашоочулар быйыл жазында таза суу келгенине кубанып, алма өрүк көчөттөрүн алгачкы жолу эгип баштады. Тоо борунан тартылып келген сууну көпчүлүгү өз үйүнө тартып жатышат. Ар бир үйгө киргизүү маселеси турат. Көпчүлүгү ошол азыркы күндө үйлөрүнө киргизип алышты. Эми киргизе элек үйлөр дагы бар. Алар дагы өздөрүнүн үйлөрүнө киргизип алышат. Булар бул сууну көлөмү өтө чоң болгондуктан бир гана таза суу багытын ичүүчү суу катары эмес, ошондой эле өздөрүнүн бак дарактарын сугарганга дагы сугат суу катары дагы пайдаланып атышат. Сары Тала участкасына 6 километр аралыктан суу түтүктөрүн тартууга 650 миң сом акча каражаты жумшалган. Анын 550 миң сомун жергиликтүү бийлик бөлүп, 100 миң сомун жашоочулар чогулткан. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.